Меня зовут Арсен, и я решил обойти весь Кыргызстан. Мен атым Арсен, 26 жаштамын. Польша өлкөсүнө, Варшава шаарында 5 жыл жашадым, окудум, иштедим. Арсен, Кыргызстанда жөө кыдыруу идеясы кантип жаралды? Окуун бүтүп, Кыргызстанга келип анын кесибим боюнча жанагы бизнес управление деп коет да, бизнес менеджмент ошондо окугам. Кыргызстандан, Бишкектен ачып көрбөймүнбү ушуну мен иштеген ресторанга окшош заведение депчи ойлонуп жүрүп, мен негизим бар да, ал Америкада. Ага чалдым. Ошундай ойлонуп атам, ачайын деп атам, ачпайлыбы, сен да кийин акча бер дедим да. Анан ал макул болот. Кийинчерээк инеме чалам, Арген деген, ал да белгилүү блогер, Арген Сигма деп коет да. Ага чалдым, ал да макул болуп, ошон Бишкектен ошо японский ресторан ачып, аябай кыйын болгон, алдаган учурлар көп болуп, кыйынчылык көп болуп, ошо 1 жыл, 1,5 жыл иштеткенден кийин сатып жабууга туура келди. Ошо бир 100-140 миң доллардай минус болуп калдык да. Негизим ал чалып алып сөгөт, мен сага айтпадым белем квартира ал дейт. Ошол учурда дагы девушкам бар эле да. 3-4 жылдан бери сүйлөшүп жүргөнбүз. Кечке менин да ойлорум жумуш болуп, өзүм да кыйналып, стресс, жумуш жакшы болбой, ага да көңүл бурулбай, урушуп, талашып, анан аны менен да сүйлөшпөй калдык да. Анан аябай кыйын болду. Эки тараптуу стресс болду. Аябай кыйын болду да. Анан жабып, тияк болуп, анан ичине акчам бар болчу. Чет өлкөгө эс алып келейин деп, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Малайзия, Индонезия жактарга ошондой бир барган ошо өлкөлөрдүн баарына кыдырып, ошо сумка кийип алып, жол тозуп, эс алып, анан кыдырып жүрдүм да, элдер менен таанышып. Жок дегенде ошо 1-2 ошо өлкөлөрдөн иностранецтерди көрүп аттым да, Европадан, Америкадан сүйлөшүп калып, таанышып, анан айтып калат элем, мен кыргызмын десем алар, биз Кыргызстанда болдук элек деп айтып калат эле да. Айтат эле ошо 1 жумада, 2 жумада биз Кыргызстанда толугу менен кыдырып чыктык, ойло кооз өлкөңөр бар экен, сонун экен депчи. Мен айтат элем күлүпчү, уялып. Ошо мен 25 жашыма чейин чыгып алып, Кыргызстандын 3 эле областына барып турмун, ошо көл, нарын, чүй эле депчи. Анан ошондон кийин ойлонуп койгом, ошо Кыргызстанды кыдырып чыгайын деп. Максатыңыз Кыргызстанды кыдыруу болдубу же блог жүргүзүүбү? Максат биринчи эме болчу. Тарыхка кирейин, биринчи болоюн депчи. Эми бардык эле биринчи болбосо келет болсо керек, особенно эркек адамдар бир рекорд кылып, бир эмелерди кылыш, мындай максат коюп, Кыргызстанда эч ким жок кыдырбаптыр, буга чейин эч ким эметпептир. Мен кылсам ошо биринчи болот экем, тарыхка кирет экем деп мага ошо кадимкидей түрткү болду да. Анан ошо ой келгенден кийин, ушундай кылсам, видео тартсам болот, контент кылсам болот деп экинчи план болуп ал да келди да. Бул чечимиңизди жакындарыңыз кандай кабыл алды? Апам айттым, эгизим айттым, ошо биякта жакын туугандарым айттым. Таң калып алар, эмнеге кыласың, эмнеге кереги бар? Эми түшүнүшкөн жок да. Эгизим жакшы түшүндү, дос балдарга айтсам, дос балдар дагы кичине мындай кээрлөр түшүнгөн жок. Зачем эмне кыларың, ишиң жок болчу, иштечи дегенсипчи. 30% ошо тааныштардын, туугандардын колдоп, кылсаң болот, ооба жакшы идея экен, кылып көр дегендер болду да. Алдын ала акча камдап алдыңызбы? Моралдык көп даярдандым да. Кыла алам, кыла албайм деп ушундай нерселер көп болду. Андан кийин финансылык жактан да даярдык башталды. Ошо айттым, эгизим ошол Америкада иштейт да. Эгизимге кайрадан айттым, ушундай долбоор болуп атат, ушундай проект кылайын деп атам. Колдоп кет, жакшы болот, буюрса, мага ушу керек болуп атат десем, кайра баштадыңбы бир нерсени жөнтүрчү деп анан айтты. Всё, анда могу последний раз макул колдойм, бирок мунуң да болбой калса всё болду, мага эчтеке сураба деди да. Бирок общий расход эме айтсам, примерно 300-400 миңдей кетти да. Кыргызстанды кыдырууну баштаган алгачкы күндү эстеп өтсөңүз. Мен эң илчектен баштадым да, Кыргызстандын эң чыгыш айыл болуп калат экен да. Ошо эң илчектен 1-айылга чейин, Ак булунга чейин аралыгы бир 120 километр экен. Ал жерде магазин, айыл, эчтеке жок экен. Анан связь да кармабайт экен да. Анан 4 күн момдай, анан деп туруп продуктун дагы даярдап, анан баштап атканда мен ошо Арген деген инимди, анан Элнур деген да башка бир инимди алып алгам да. Анткени түшүнүп аткам, эң башында аябай кыйын болот. Ошо жанында ошо эң башында колдогон адамдар болсун деп аларды чакыргам. Алар дароо эле макул деп менен баштадык. Анан аябай кыйын болду. Прям өтө эле кыйын болду. Буттар ооруп, шишип, кыйналып. Анан жаганда учурлар болду, суу болуп, чатырды коюп, чатырдын ичинде жатып, тамакты ушу горелка ысытып жеп. 4 күндөн кийин алар кетти. Биз айыл эң биринчи айылга жеттик. Анан ал жерде мен 3 күн баса албай жатып калдым.
буттар моундай болуп шишип кеткен. Ээн талаада корккон жоксузбу? Ошо 4 күн менен тилер басып көп билинген жок да. Анан алар кеткенден кийин өзүм жалгыз калып калдым. Анан кечке чейин басам да кадимкидей коркуу сезимдер болот да. Чатырды коюп алып жалгыз жатып атсаң коркот экенсиң да. Чоң эле бала болсоң делечи. Бир нерселер угулуп кетип эле, бир нерселер көрүнүп кетип эле чатырдын ичинде жатсаң, мындай башкача сезилет экен да. Талаада 3-4 күндөн кийин өткөндөн кийин уже кечинде коркконго да убакыт жок, күч жок болуп калат да. Уктап сразу уктап калат. Коркконго жетишпей элечи. Анан басып жүрө берип эме деген жерге жетип калдык. Ошо Кескенбел деген жер бар. Ошо тоңдочу. Ак Сай айылын аштым. Азыр Кескенбел деген бир жер бар. Ошол жактан өтөм буюрса. Бирок кечке калбай өтүп кетейин деп аттым элем. Ага чейин бирок эмнегедир коркуп атканда бирок өтө деле көп мындай жин деген дух-бух деген жерлерге эмелерге көп ой келген эмес да. Ана ошо Кескенбел жактан чай ичип атып ошол жакта адамдар менен сүйлөшүп калып, эмне кылып жүрөсүң десе, Кыргызстан жок отуруп жүрөм, ошо жок кетем десем. Анан алар айтып баштады, ошо Кескенбелден абайла ал жерде жана Кызыл Көйнөкчөн деген уктуң менен ошол жерде болгон, ал коркунучтуу жиндер көп ал талаада деп анан такыр эле коркутуп салышты мени. Ай ойлонуп эле туй елки деп анан Кескенбелге жеткенде ошо басып бартам талаада, анан капкараңгы. Кадимкидей мындай коркуптум да. Коркуп араң бастым. Улам сайын бир нерсе көрүнөт, кыйналып кеттим да, жалгызмын. Көрүнүп эле, Кызыл Көйнөкчөн болуп эле. Басып баратканда мындай фонарик бар болчу. Жолдон басып баратып, оң жакты мынтип койсом бир нерсе жаркырап күйүп кетип атпайбы? Ойлонуп кетип, көрүнүп кетти деп кайра карасам, кулактарым мындай, анан көздөр жаркырап чөйрөтүп тур. Той дедим да. Бирок анан эмес кол салышкан жок. Муну отурганга да кылачы. Кийин жаныңызда Роки аттуу күчүк пайда болду. Аны кайдан алдыңыз? Сапарым баштагандан кийин 10-күн жалгыз неме экен да, кыйын экен. Анан айттым ошо үйдөгүлөргөчү, тиякта врачкаларга. Үйдө эле бар болчу итчи анан. Итти алып келип бергиле. Ал күчүк болчу, кичинекей болчу. Чото жалгыз кыйын экен, хотя бы ит менен басайчы депчи. Жанында хотя бы бир жанды болсун депчи. Анан эми кечинде бир нерсе болсо дагы ал деген үрүп кичине коргойт депчи. Анан ошо итимди алып келип беришти. Анан аны мен кадимкидей кичине кызыктуураак болуп калды. Жалгыз эмессиң да, кечинде дагы түшүнбөсө деле аны менен деле сүйлөшүп эле, мындай мысли вслух кылып эле, мынтип Роки беркеле, Роки кеттик деп эле ушинтип. Хотя бы бирөө менен сүйлөшүп. Күндөр кайда учасың? Негизи итке өзүм эле мурда жакын эле болчумун. Анан бирок мындай кичине мындай жиркенип анан эмете берчим да. Ошо Роки кошулуп, Роки менен басканда кадимкидей жакын досум болуп калды да. Азыр эми Роки менен аз дагы эле үйдө. Мындай жакшы эле мамилебиз, артыбызда да окуйт. Кутман Али сапарга кантип кошулуп калды? Нарында басып бүтүп 35 күндө жалгыз бастым окшойт, ит менен чогучу. Ит да уже жетпей баштады да, адам керек болуп баштады. Анан иним бар болчу, Кутман Али, анан ага чалдым. Чото болбой калды, кыйын болуп атат, давай кошулбайсыңбы, баспайсыңбы? Кызыктуу болот. Мага чын эле жакты, просто эми өзүм жалгыз болгондо кичине кыйналып кеттим да, бирок аябай жакты да. Айттым, сонун экен, элге таанылабыз, тарыхка киребиз, давай кошул десем, жумуштан чыгып мага келип, ушу биз менен чогуу басты. Сиз өлкөнүн бардык облустарына жөө барып, эл аралап көрдүңүз. Эмнелерди байкадыңыз? Көл, Нарындан кийин Казарманга барып, Казарманда жаңы жол салынды го, Север-Юг дегенчи. Ошо Казарманын жаңы жолу менен Жалал-Абадка кирдик, туннель менен. Анан Жалал-Абадтан Оштон Баткен. Бүт эле жерден, Көлдө деле, Нарында деле, Ошто, Баткенде, Таласта мени көрүп жүрбөгөн, тааныбаган адамдар, эмне кылып жүрөсүң, Кыргызстанда жок деп жүрөм десем, таң кылып эле эмне азап деп элечи. Эмне кыларга ишиң жокпу? Эмне кыласың? Сага өкмөт төлөп береби депчи. Көлдөн ошо Ошко барганда кадимкидей эки башка өлкөдө жүргөндөй болуп калдым да. Көл, Нарын, анан Ош, Баткен жактар такыр башкача экен да. Тамак аябай кенен экен. Ош жак, Баткен жак ойлорум башкача болчу да. По-любому мени окружать эткен адамдардын ойлорун угуп, кээ бир блогерлер да болуп калат да, башкача жаман көрсөткөнчү, анан алар мындай да, тиңдей да депчи. Анан баргандан кийин кадимкидей көп нерсе өзгөрүлүп кетти. Чындыгында бар өзүң көрүп, өзүң барып сезсең башкача экен. Адамдар аябай жылуу, мындай кичпейил, жакшы жылуу тосуп алышты да. Аябай коноктоп, сыйлап, аябай меймандос болот экен. Особенно Баткен жак ушундай тосуп алышты. Кыдыр электе Кыргызстанда эле мындай
толук кандуу мындай билчимес экенмин да. Биздин элдердин мүнөзүн, айырмачылыктарын, өзгөчөлүктөрүн, меймандостугун, кыргыз тилинин аябай мындай күчтүүлүгүн анан ушу кыдырып көргөндөн кийин кадимкидей мындай Кыргызстанды толугу менен кыргыз элибизди сездим да. Такыр башкача сездим. Мындай кичинекей айырмачылыктарын дагы байкап калдым да. Район мисалы ошол эле там Баткен району менен там Лелек району айырмачылыктарын, ошол эле Нарын, там Ысык көлдүн айырмачылыктарын кандай болушат, эмне болот. Ошол эле жердин айырмаларын могул райондо там топурагы мындай сарыраак, бул жерде мындай карараак, ушундай нерселердин баарын кадимкидей сезип көрдүм да. Негизи мен ошо сапарга даярданып атканда ошо акча даярдап жүрүп, монча акча кетет, тинче акча кетет. Бирок такыр ойлоп турдум да. Мен билчим Кыргызда эл аябай мындай меймандос келет экенчи, бирок ошо сапарымда мени элдер колдоп, үйүнө чакырышып, тамак ашын берип, жаткан жерин даярдап, анан акчалай да жардам берет деп такыр ойлогон эмесмин. Кээ бирлер даже кийимдеримди жууп берип атышты. Биринчи күндөн аягы күнгө чейин 137 күн өттү. Толугу менен бир 90 күн бассам керек. Капкара болуп калдым. Мурун апапакай деле эмес болчумун, бирок мындай кичине агышараак болчубуз да. Анан бирок ошо эң башында жанагы солнцезащитный крем колдонуп жүрдүк. Анан жүдөп кыйналып калат экенсиң. Деп аны деле колдонбой калдык. Анан аябай эле күйдүк. Эң башында көп болбогон нерселер алып турдум. Атыр алып алгам, шампунь чоң. Тияк бияктын баарын алып ушул крем-премдерди анан кийин кыйналып кеттим да. Болбойт экен деп анын баарын алдым, ырыттым да. Сапардагы сизди таасирленткен учур же адам? Баткенде Зардал деген бир айыл бар экен. Жолдо аябай узак, кыйын экен да. Кеч жетип калдык. Анан суук болчу да. Анан чатырга да чачап, кичине жанында жаган. Анан чатырга такыр жаткызы келбей, үйлөрдү тыкылдатып баштадык да. 2-3 үй такыр ачпай коюшту. Может адам жок болчу. 4-үчү үй тыкылдатканда бир ата чыгып калды. Билбейм, 60-тардагы дейм. Чачы дагы апапакай, сакалды апапакай, калпак чаган капкара бир ата экен да. Таң калып эле бизди карап калды. Кимсиңер дечи. Айттык, Кыргызстанды жоготуп жүрөбүз, ошо суук болуп, ошо бизеркине жатып кетсек болобу десек, сразу эле аябай жылуу тоз болду. Ой, келе деп эле. Үйүндө мындай тамак аш деле көп жок окшойт да, жок экен да. Анан ошо өзү жасаган тамагым кичине калыпты, жанагы рошкиден жасаган жылытып бизге берди, макарон рошки. Курсакта аябай ач болчу, кадимкидей соон кирди да. Өзү жалгыз экен. Жылда 2 күн ошо атаныкта жүрдүк, аябай жакшы, мындай ак көңүл, жүрөгү таза ата экен да. Анан может ошо өзү да жалгыз жашап жүргөн үчүн мындай аябай биз менен сүйлөшүп, айтып берип, такыр тажабай ушун жакшы болду да. Зардалдын нары 2 ысык суу бар экен. Анан биз ошо бирөөсүнө барып аякка түшүп, анан келатып кичине адашып кетип, кечке чейин кармалып калдык. Анан ошол жерде военный часть бар экен да. Анан ата ошо биз кеч келип атабыз да, келелекпиз үйгө, ала болсо аябай сарсана болуп, бизди кечке тияктан бияктан издеп, анан аягында ошо военный частьте бир 10 километрби, 7 километрдей алыстыкта экен да. Ал жакка барып, ошо мага коноктор келген, ошо Кыргызстанды жоготуп түшкөн, жок келелек деп аябай сарсана аларга айтып, алар болсо бүгүн келбесе анда эртең поезд кылабыз, издейбиз, азыр пока барып эле деп, ал болсо тияка келип, биз келсек монт эле каякта жүрөсүңөр деп аябай эме болуп сарсана болуп, бизди тосуп алып, анан ошол учур аябай эсте калган. Жергиликтүүлөргө өзүңүздү турист катары тааныштырып жаттыңыз. Чет элдиктерге мамилебиз кандай экен? Биздин Кыргызстанда ошо туристтерге кандай мамиле кылат экен деп, ошо видео тартайынчы деп ушундай кылгам. Анан элдеринге жагып баштады да, көрүп, күлүп, анан эң таң калыштуусу, мен мисалы түшүнүп атышат да, мен турист экенинчи, ишенип атышты да, анткени англисче сүйлөп эметип атсам, анан кебетем деле кээде индус-пиндустарга окшоп кетет да, мексиканецтерге. Таң калдым, мындай бирөө дагы алдайын деп, акча кылып алайын деп аракет кылган жок да. Кафелерден деле бардыгында эле счет берип атты. Адамдарга айтсаң, бекер эле үйүңө жаткырып келейин, тамак берейин деп тааныбаган адамды ким ушун дейт. Мен мисалы 20дай өлкөгө баргам да, мисалы бир дагы жолу андай кылбайт да. Эч ким мындай бекер бас тамак алып берейин дебейт. Аяктан наоборот акча кылып алайын деп алдашат да, мисалчы. Акыркы жолу Египтте жүрдүм, күндө эле алдап атышты да. Ойлоп аткам, алдайт го депчи. Единственный кичине таксисттер эле эметип коюп атышты. Кичине кошуп коюп атышты, бирок өтө деле мындай укмуш эмес да. Бирок аларга деле мындай ойлоп аткам, азыр таксисттерге барсам укмушмон эметишет го депчи. Алар деле кадимкидей жардам берип, аракет кылып, мисалы могул жерди издеп атам десем, жардам берип, переводчик чыгарып, тиңден мындай кылып,
аракет кылышты да, жардам берейин депчи. Ошого да баа берип таң калдым. Кайда жатасың? I need to go to Tamga. Тамга качан жетесиң? I will go by walk. It will be 1 hour, 2 hour. Вот. Көрдүңбү? Вот. Көрдүңбү? Үй. This house? Хаус. It's your house? Төлөбөйсүң. бул атанын үйүнө бардыңызбы? Андан кийин үйүнө бардыңбы деп көп киши жазды. Мен да өкүнүп калдым. Тамашалан деп айтып койбойт. Бирок мен шаңын түшүргүм келбей койду да. Мындай айткан жокмун. Басып бартам, карасам мындай бир необычный ата отурат. Башына бирдемсени тагып алып анан барып көрөйүнчү деп анан сүйлөшүп, тамашалап анан аябай берилип, аябай түшүндүрүп. Бас мен үйүмө салып кет. Экөөбүз костер жагабыз, тамак жасайбыз. Өзү жалгыз кеткен да. Жок, мен бас керекмин десем. Кеч болуп кетпеди, көзүң жумуп деле басып бересиңби депчи. Аябай мындай башкача сонат экен да. Аябай берилип, сону түшүндүрүп, жакшы сүйлөп эметти. Анан кийин мен азыр мен кыргызмын десем, шаңга түшүп калат го деп турат. Айтпай эле кетип калдым. Кыйналып, чарчап, баарын таштап кетип калгыңыз келген учурлар болдубу? Анда учурлар көп болотты. Бирок эң эле эме го дейм, төө ашуу, ала бел, өтмөк ашууларында болду. Как раз ноябрдын аягы, декабрдын башы болуп калды. Кыш келип, суук болуп, кадимкидей кар жаап, минус 20-25ке чейин жетип атты да, суукчу. Кадимкидей üşүйсүң да, тамактарың тоңуп калат, сууң тоңуп калат. Анан басып атып, токто албайсың да, эс алганга 5 мүнөт, 10 мүнөт токтосоң эле üşүп каласың. Ошол учурда ойлор болот да. Кантип басам, кантип эметем, что-то болбойт экен, кыйын болуп калат экен. Жазында эле кайра улантпаймынбы деп таштап салайын деген учурлар көп болот да. Ошо жолдор адамдан токтоп, аякка өлө суук баса албайсыңар, тоңуп каласыңар, өлөсүңөр деп көп киши айтып анан мындай сомнение кылдырып салышты да, мен уже өзүм ишенбей баштадым. Эми учурлар көп болот. Адамдар токтойт, учурашат. Бас жеткирип коеюн, бас муңуп коеюн, эч кимге айтпайбыз деп азгырат да. Анан кадимкидей мынтип алып отуруп келип калсам, айтат эч кимге айтпайбыз дейт да. 15-10 километрдей отуруп алалы деп ойлоносуң да кадимкидейчи. Кайра камап калсаң, жок, мен ушунча баскандан кийин аягына чейин чыгаш керек. Анан кийин кантип айтам, болуп бастым деп ойлор болот. Бир учур болду, жиним келди да, жиним келип туруп видео тартып. Сураныч ушу токтогондо такыр ушун алып кетем, анан айтпайм деп айтпай калачы. Силер азгырып атасыңар, бизге Италия кыйын болуп атат. Силер ещё сомнение кылдырып атасыңар деп ушундай видео киргизгем, алда аябай көп просмотр болгон. Анан элдер уже токтоп калгандан кийин, сени алып кетпейбиз, жөн эле учурашканда токтодук деп калышты да, тамашалашыпчы. Сапардан кандай жыйынтык чыгардыңыз? Басып жүрөсүң, такыр ойлонбойсуң. Эч ким чалбайт. Кадимкидей эп эркинсиң да, басып жүрө бересиң. Чарчадың, сумкаңды коюп жатасың. Талааны карап, тоолорду карап, суктанып эс аласың кадимкидей. Муну сезиш үчүн муну кылып көрүш керек да, хотя бы 2 жума мындай жөн эле чыгып көрүш керек да. Азыр эми 3-4 күнгө деле бир жерге эс алсаң, по-любому азыр кайтып тиги жумушун бүтүш керек, тилер менен эметиш керек деп по-любому ойлор болот да. Шашып эле муну кылыш керек, тигини кылыш керек, бүт эле нерсени мындай азыр кылып салдым, азыр болсун деп мындай күтүмсүз, эртең эмне кылам, мынтип каламбы, тигинтип каламбы деген көп ойлор болчу. Сапарымдан кийин кадимкидей ал сезимдер, ал нерселер жок болуп калды. Азыркы нерсе мен жашаганды үйрөнүп калдым. Шүгүр деп, токто болуп, осознанный деп коет го, ушундай сыяктуу болду да.